Күн сайын зордук зомбулукка каршы Талаш шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулган иш-чарага студенттер, коомчулук өкүлдөрү чакырылган. Үй бүлөлүк жана коомдогу зордук зомбулуктун адам тагдырына тийгизген кесепеттери сахна аркылуу көрсөтүлүп, терс көрүнүштөрдү алдын алууга үндөйт. Эгер ушинтип урушуп ажырашып кете турган болсоңуздар, келбей деле койсоңуздар болмок, апа, ата. Ошол жактар иштеп жүрө берсеңиздер, балким бактылуу болмоксуздар. Менин оюмча, эмнеге апа, эмнеге ажырашып атасыздар? Бүгүнкү иш-чарадан кийин студенттер зордук зомбулуктун кандай оор кесепеттерге алып келерин тереңирээк түшүнүп, чоң таасир калтырганын белгилешти. Ушундай эме зордук зомбулуктарга ошо каршы көптөгөн ушундай тасмаларды тартсак, биз кандайдыр бир ушундай адамга тие турган нерсе видео роликтерди тартсак, биз ушу кыскарабы деп ойлойм. Мисалы азыркы эле келип чыккан видеонун тасманы көрдүк. Бул жерде деген аялдарга каршы, кичинекей жаш балдарга каршы видео болду. Ал жерде деген зордук зомбулук күчөп жатат. Ошо зордук зомбулук азайтсак гана кыздардын укуктары, жаш балдардын укуктары сакталабы деп ойлойм. Зор зомбулукка каршы чыгыш керек экен. Жана рекетчиликтен ал ачып кетсе да мындай по-любому соттолуп кетет экен, ошон үчүн ага каршы турушубуз керек. Зордук зомбулукту алдын алуу бул бир гана укук коргоо органдарынын эмес, жалпы коомчулуктун милдети. Мэриянын алдындагы атайын комиссияларыбыз бар. Балдар иштери боюнча комиссиялары бар. Ошондой эле зордук зомбулуктун алдын алуу, турмуштун оор кырдаалына туш келген жарандардын алдын алуу боюнча комиссиялар бар. Мына ошол комиссияларга келип кайрылган жарандарыбыз менен иш алып барабыз. Андан тышкары дагы Кызылай коому менен биргеликте Талаш шаарындагы зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөргө азык-түлүк пакеттери берилди. Коомчулуктун тынчын алган зордук зомбулуктун көйгөйүн алдын алуу жана ага каршы күрөшүү максатында зордук зомбулуксуз 16 күн акциясы 2021 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Иш-чаранын алкагында үй бүлөлөргө көрсөтүлгөн зордук зомбулук боюнча, анын ичинде аялдарга карата, жаш балдарга карата көрсөтүлгөн зомбулуктарды алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүп, азыркы күндө ошо мэрия менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, тийиштүү кызматтар менен үй бүлөлөрдү кыдырып, ошондой мигрант үй бүлөлөрдү аныктап, анын ичинде ошо жашоо шартын аныктап, балдардын таарим тарбиясына көңүл бурулууда. Азыркы күндө статистикага кайрыла турган болсок, жалпы азыркы күндө 2025 жылдын азыркы күнүнө 60 учур катталган, былтыркы жылы болсо 67 учур катталган, баарына коргоо ордерлери берилген. Зордук зомбулук кейиштүү көйгөй бойдон калып келет. Мындай түшүндүрүү иш-чаралары жаштардын аң сезимин жогорулатууга, коомдо зомбулукка каршы түшүнүктү калыптандырууга жана алдын алууга өбөлгө болоорун айтышат иш-чаранын уюштуруучулары. Гүлзада Бакаева, Бексултан Рахатбек уулу, Талаш шаары.